Саламатсызбы? Регионда Абалким автордық программасы. Чегара маселеси. Айрыкча ушул Тажикстан менен болгон чегара маселеси кыргызстандыктардын жүрөк оорусуна айланды. Буга чейин сабырдуулук кылып аргандай жагдайларда кескин кадамдарга баруудан карманып жүргөн жергиликтүү тургундар эми талаптары менен митингтерге чыга баштады. Акыркы чырдан улам Баткенде жана Бишкекте ак үй алдында тынчтык митинг өттү. Бирок ак үйдөн бир депутат гана чыгып эл менен сүйлөшкөн болбосо, башка эч ким чогулган элдин алдына чыгып койгонго жарабады. Депутаттар жогорку кеңеште үй бүлөлүк зомбулук, аялдардын, балдардын укугу тууралуу талкуулап отурушту. Сыртта болсо үй бүлөнү эмес, бүтүн бир мамлекеттин кабыргасын кайыштырып турган маселе көтөрүлүп жатканын түшүндү бекен. Алыскы Баткенден жана өлкөнүн башка аймактарынан келген митинг катышуучулары болсо, урматтуу президент, бизди кабыл алыңыз, Жеңиш Разаковду кызматтан кетириңиз, Баткендеги чыр-чатактын айынан камалган 4 балабызды бошотуп бериңиз деген талаптары менен турушту. Элдин атынан келгенбиз, тилекке каршы биздин өзүбүздүн президентибизге үнүбүз жетпегени дагы бир жолу бизди өкүндүрөт. Бирок андай болгон жок. Тетирисинче Жеңиш Разаков тажик тарап менен чегара маселесин чечет деген өкмөттүк жумушчу топтун башчысы катары жумушун улантууда. Жумуш болгондо кандай? Ошол Тажикстан менен жер алмашууга барууну туура көрүп, ишин баштады. Ал эми митингге чыккан Баткен элин коркутуп коеюн дедиби же чындап эле маселени чечүүгө катуу кириштиби? Айтор Баткендин жергиликтүү бийлигин митингге катышкан туугандарыңарды тыйып кое албайсыңарбы деп жемелеп, айрымдарынын кызмат абалдарын караларын эскертти. Анткени Жеңиш Разаковдун пикиринде митингге чыккандар болгондо да мамлекеттик кызматта отуруп митингге катышкандар президенттин саясатына каршы иш кылган болуп саналат экен. А биздин президентибиз Сооронбай Шарипович жүрөгү менен мындай балет этип атпайбы границага? Ал эми башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов болсо, Баткенде кеңешмелер аз өтүп жаткандыктан ушул сыяктуу чегара чырлары орун алып жатат деп ойлодубу? Же бул киши да Баткен тургундарын эми кайрадан митингге чыгаарынан мурун ойлоно турган кылып, бир аз болсо да коркутуп коеюн дедиби? Айтор жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн үстүнөн кылмыш ишин козгоп, тергөөчүнүн кабинетинин алдында күттүрүп коерун эскертти. Мыйзамдын талабы боюнча мыйзам аткарылбаса бардыгы жетекчи жоопкерчиликке тартылат деген жери бар. Уголовный кодексте урматтуу жетекчилер халатность деген статья бар. Ишти козгоп тергөөчүнүн кабинетине сакайтып күттүртүп коем. Абалким, мындай коркутуулар менен чегара маселеси чечилбешин, тетирисинче элдин кыжырын келтирип, абалды ого бетер курчутуп салышы мүмкүндүгүн бул кызмат адамдары унутуп калгандыр. Андан көрө Бишкекке чогулуп барган элдин алдына чыгып, маселесин угуп, жок дегенде моралдык жактан колдоо көрсөтүп койсо болмок. Же ошончо адамдын жек көрүүсү күн санап күчөп отуруп, бир күн келип жаман натыйжа берип калышын күтүп жатышабы? Абалким, саламатта калыңыз.